23 мартта орозо башталат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын буйругу чыкты. Ага ылайык ооз бекитүү жана ачуу боюнча атайын календарлар чыгарылган. Күндүн узарып, кыскаруусуна карап бул амалдар өзгөрүп турат. Бишкек убактысы боюнча 5:22 ооз бекитилет. Ал эми кечинде 19:23 ооз ачылат. Бул Бишкек убактысы боюнча анан күндүн узарып, кыскаруусуна карап бул өзгөрүп барат. Ошондой эле аймактардын дагы убакыттары Бишкектен айырмаланат. Таң жүргөндөн баштап күн батканга чейинки аралыкта мусулман адам жеп ичүүдөн жана жубайлык мамилеге баруудан сактанат. Рамазан айындагы амалдардын бири битир садака берүү. Ал 5 азыктан турат. Муфтият быйыл садаканын өлчөмүн төмөндөгүчө бекитти. Буğday 50 сом, мейиз 636 сом, un 74 сом, арпа 90 сом, курма 986 сом. Бул садака өзү жакыр адамдарга милдеттүү эмес, байларга милдеттүү, бирок жакыр адамдарда берсе соопту боло берет да. Себеби бул садака питир, орозо питир жанакы орозонун кээ бир билип билбей адам кетирип койгон кемчиликтерин жууп кетүүчү садака катары каралган. Орозо кармоо бардык мусулмандарга милдет, бирок бул амалды кармоодо адамга кыйынчылык, зыян келе турган болсо, оозду ачса болот. Ал төмөнкү учурларда. Кимде ким араңардан ооруп калган болсо, же сапарда болуп калса, бир алыска сапарга чыгып калган болсо, алар оозун ачып алганга уруксат берилет. Анан оозун ачып алганга уруксат берилет дагы, орозодо жеп алса болот да, кийин анан жакшы болгондон кийин, же сапардан кайтып келгенден кийин ошо саналуу күндөрүнө башка күндөрдөн кармап берсин дейт. Орозону көп жылдан бери кармап, анын касиетин туйганын адамдар көп. Анын ден соолукка, аң сезимге таасири жакшы экенин айтышат. Орозо кармап бүткөндөн кийин ошол жанагы биз ашыкча тамактанып атканыбыз, көп нерсени ысырап кылып атканыбызды кадимгидей сезип калабыз. Анан да суунун даамы кадимгидей бар экенин, адам суу ичип деле жашай беришин билип калабыз да. Орозону өзүбүз үчүн, Аллах үчүн кармайбыз да. Өзүбүзгө күнөөлөрдөн эметиш үчүн. Денсаулык элибиз тынччылык болуш үчүн. Рамазан айындагы амалдарды аткаруу бардык мусулмандар үчүн бирдей. Айырмасы жыл сайын 10 күн артка жылып турат. Анара Мамбеткадырова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.